Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Бүгүнкү видео болсо биз Россиядан Кыргызстанга акча которуу системасы. Бир сыйра жүдөп атабыз, баарыбызга белгилүү Сбербанктан дагы тыйын кетпей калды, бирок азыр ошол Сбербанк приложение аркылуу банк компаньонго тыйын которсо болот. Ошол жаатында азыр жакшынакай эң негизгиси курсу жогору экен, өзүбүз да которуп көрдүк. Ошондой учур бар. Сбербанктын приложениясына киресиңер дагы отправка зарубеж деп туруп, мен азыр видеону киргизип коем. Ошо видеого окшош эле кыла бересиңер. Эң негизгиси Кыргызстан тараптан ошо банк компаньондун же картасына же болбосо мобильный кошелек болуш керек. Ошо тууганыңыздарга, тааныштарга айтып койгула, мобильный кошелек ачсын, же болбосо карта ачып койсун, ошол жака тыйын которуп турсун. Кандай которулат, аны дагы мен азыр көрсөтүп берем. Оңой эле экен. Ошо 5000 рубль которуп көрдүк. Жакшы курс менен бияктан алды. Башка банктар аркылуу эгерде 0,85 0,86 болуп атса, тиги банк компания аркылуу 0,88 менен эсептеп туруп, бияктан ошо тыйынды картага которуп алганга мүмкүнчүлүк болду. Урматтуу мекендештер, негизи эле ошол банк компаньон азыр акция жүргүзө баштады. Россия Федерациясынан кандай приложение болбосун которуп туруп, эң негизгиси банк компаньондон алса, ошо 3 айда бир жолу 50 000 рубльдан 20 кишиге ойнотот. Андан тышкары 2025 жылдын май айында Бишкек шаарынан бир бөлмөлүү батирде ойнотот. Мен ошол акциянын видеосун дагы аягына киргизип коем. Ошол банк компаньон аркылуу алып турсаңыздар, негизи кызыктуу акцияларга да катышып, андан тышкары тыйынды оңой которгонго шарт түзүлүп атат. Негизи Россия Федерациясынан жылына 3,5 миллиард АКШ доллары которулуп турат. Ошонун чоң долясын алып калайын деп, ушу банк компаньон жакшынакай шарттарды түзүп берип атат. Жакында Москва жергесинде Кудай буйруса компаньондун дагы офиси ачылат. Ошол жерден картада алса болот, жана ошо Кыргызстанга тыйын которууну дагы ошол жактан кылып турса болот. Жаңылыктар болсо айтып турабыз, бул жаатынан азыр болсо видеого көңүл буруп көрүп коюңуздар. Сак саламатта болуңуздар. Урматтуу мекендешим, эми кайрымдуу болуу оңой эле. Биздин активист мырзалар, уюлдук операторлор менен биргеликте кайрымдуу мекендеш долбоорун ойлоп чыгарды. Баарыбыз телефон менен сүйлөшөбүз, бекер эле акча коротобуз. Ушул мырзалар сунуштап жаткан уюлдук оператордон 555 рубльдан турган безлимиттик тарифин колдонсок, ошонун 20% муктаж болгон, ооруп жаткан, операцияга муктаж болгон мекендештерге кетет. Сурап берүү телефондору +7 900 155 15 15, +7 900 144 14 14. Кайрымдуулукту бирге кылып туруп, кайрымдуу мекендеш долбоорун колдоп коелу мекендештер. Отправка со Сбера на компаньон приложение. Открываем Сбер приложение, анан платежиге киребиз, анан другую сторону тандайбыз, андан кийин Кыргызстанга киребиз. Выплата по ФИО деген тандайбыз и ушул жерге сумманы жазабыз. 5000 рубль образно жөнөтөбүз. Комиссия 1,5% алат. И ушул жерде алуучунун фамилия, аты и отчествосы керек. Сразу суммадан комиссиясы чыгып турат. Отчествосы керек болсо, паспортно болсо жазабыз. Номер телефона можно указать, можно и не указывать. Все, отправляем, анан перевестини басабыз, баардыгы туура болсо. И ушул жерде секретный код дегенде жөнөтүп коюш керек болот получателге. Так, эми как получить перевод, отправленный со Сбера на приложение или на карту компаньон банка? Открываем мобильное приложение компаньон. Ушул жерде эле сразу на главной странице Астрасен получатель деп турат. Ошону бассак эле ушул жерден сурайт десятизначный кодду, который со Сбера выходит. Ошол кодду ушул жерге киргизебиз. Киргизгенден кийин найти переводду басабыз. Анан өзү автоматтан табат. 2 галочканы коюш керек болот. Анан код келет ушул получательгечи, телефон номери. Ошону ушул жерге жазабыз. Андан кийин перевод түшөт. Перевод автоматтан карта байланган болсо картага түшөт, же болбосо карта байлана элек болсо анда мобильный приложениеге түшөт.